Талас облысынын Бакай-Ата районуна караштуу Күмүштак айыл аймагындагы социалдык мекемелер кышка даяр. Айыл өкмөтүнүн башчысы эрте аракет кылып, элеттеги бала бакча мектептердин баарын 100% көмүр менен камсыздап койгон. Отунга каражат жергиликтүү бюджеттен жумшалган. Бизге район тарабынан тапшырма берилген, июнь айында берилген. Биз ошондо эле айтылар замат эле тендерге берип, Кыргызстан май тараптагы мектептерге бир 10 күн болуп калды түшүргөнүбүзгө. Ал эми Боотерекке түшүргөнүбүзгө 3 күн болду. 1 миллион 750 миңге Күмүштак айыл өкмөтү боюнча 4 мектепте жана 2 балдар бакчасында толугу менен 100% көмүр менен камсыз болду. Көмүр тандоодо бүгүнкү күндө бизге алып келген фирма бул 8 сомдон уткан Кыргызстандын Шабыркөл көмүрү келип атат да. Быйылкы кышка болгон даярдыкты күчөтүү боюнча министрлер кабинети атайын тапшырмаларды берген. Жергиликтүү бийлик көмүр алып келүү, ишкерлерге шарт түзүп берүү боюнча иш алып барууда. Учурда Талас областындагы социалдык мекемелер кара отун менен 38% камсыз болду. Анын ичинде медицина менен билим берүү тармагы бар. Бүгүнкү күндө облустун аймагындагы социалдык мекемелердин көмүр отуну боюнча билим берүү тармагы 9%, саламаттыкты сактоо тармагы 29%, калктын керектөөсү 5% көмүр отуну менен камсыздалды. Ата мекендеги көмүрдүн дагы келиши күтүлүүдө. Былтыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой 1 сентябрда эле көмүр кени ачылганда эле Талас облусуна 7 кова көмүр отуну келип түшкөн. Быйыл дагы ошол иш аракеттерди жүргүзүү максатында жеке ишкерлер менен дагы иштерди алып баруудабыз. Көмүрдүн баасына монополияга каршы жоңго салуу кызматынын адистери ар жума сайын мониторинг жасап турат. Алардын айтымында Казакстандын көмүрлөрү Маймакта, ал эми ата мекендик отун Талас шаарындагы топ базаларда сатылууда. Баасы мурунку жылдагыдай эле. Болгону импорттук Шабыркөл көмүрүнүн наркы гана бир аз кымбат. Саткей топ базасында болсо ЖЧК XR бар. Ал жерде Каражыра көмүрүн, импорттук көмүр да 6300 сомдон тоннасына сатууда. Ошондой эле Маймак станциясында бир Жолдош деген жеке ишкер бар. Ал болсо Шабыркөл 6600төн 6800төн сатып атат. Бизде берде Мырзашатта топ базасы бар, Талас шаарында. Ал жерде болсо жергиликтүү көмүрдү ушу Нарын областынан алып келдик деп билдирип атат, 30 тонна. Тоннасын 6000ден жана каптап берүү кызматы менен 6,5 чейин сатышып атканын билдиришип атат да. Кыштан чыгуу үчүн облуска 66559 тоннанын тегерегинде отун керек. Мунун 59000 тоннасы калктын керектөөсү, калганы социалдык мекемелердики. Белгилей кетсек, элдин санынын өсүшү жана жаңы имараттардын курулушу менен кара алтынга болгон талап барган сайын өсүүдө. Мындан улам жергиликтүү бийлик көмүр алып кышка болгон даярдыкты эрте баштоону эскертүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.